Амансыздарбы, гүл сүйүүчү айымдар. Ар бирибиз үйүбүздөгү гүлдөгөн гүлдөр албетте аябай мол жана ар дайым гүлдөп туруусун каалайбыз. Мына сиздер көрүп турган фиалка гүлү бул көбүнчө айтып коюшат шапочка методу менен гүлдөдү деп. Өзүңүздөр байкагандай жалбырактарынын үстү толо гүл. Деги эле бул сыяктуу биз кантип гүлдөтүп алсак болот? Бул баарыңыздарга эле кызык болсо керек. Бир эле фиалка гүл эмес, бүтүндөй гүлдөрүңүз эле мол гүл берүүсүн, ар дайым көбүрөөк гүлдөп турусун жана ошондой эле гүлдөрү чоң бажырайып турусун кааласаңыз, анда мен сизге эң оңой бат гүлдөтүүчү метод менен бөлүшөм. Ал үчүн сиз үй шартында эле кайсы гана гүлүңүз болбосун, баарына куя берүүчү бир каражат бар. Сиз аны атайын гүл саткан дүкөндөрдөн таап алсаңыз болот. Бул албетте монокалий фосфат деп аталган атайын гүлгө куюлуучу каражат. Бул каражаттын жардамы менен сиздин гүлдөрүңүздүн тамырлары жакшырат. Эгерде тамыр жакшырган болсо, анда сөзсүз түрдө гүл жакшы өсүп, жакшы жетилет дегенге барабар. Анан дагы эгерде сиздин бөлмө гүлдөрүңүздүн жалбырактарынын учтары карайган болсо да бул каражатты колдонсоңуз болот. Андан сырткары сиз ар дайым гүлүңүз гүлдөп, көп бутон бериш үчүн дагы ушул каражатты колдонсоңуз болот. Кантип колдонобуз дегенде, сиз үйдө канча бөлмө гүлү болсо, ошончо бөлмө гүлүн баарына эле куя берсеңиз болот. Сөзсүз түрдө бир айда бир жолу куюңуздар. Эгер бул каражатты кантип даярдайм десеңиз, анда аркасында дагы атайын инструкция бар. Сиз 20 грамм монокалий фосфатты 10 литр сууга куясыз дагы гүлдөргө куюп чыга бересиз. Сөз түрдө эстеп калыңыз, бир чай кашыкка 15 грамм монокалий фосфат батат. Демек сиз бир чай кашыкты 7 же 8 литр сууга кошуп, аралаштырып туруп эле бөлмө гүлдөрүнүн топурагына куюп койсоңуз болот. Бул монокалий фосфатты көп колдонуу гүлгө зыян алып келет. Ошондуктан сөзсүз түрдө ар айда бир жолу колдонсоңуз болот. Колдонгондон кийинки результат мына ушундай болот. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Байкадыңыздарбы? Бутондор аябай чоң жана ошондой эле аябай гүлдөгөнү сонун. Бул бир гана гүлдөшүн эмес, жалбырактардын ар дайым таза, жашыл болуп турушуна шарт түзөт жана ошондой эле тамырлары дагы жакшы өөрчүйт. Эгерде сиз ар дайым үйүңүздө гүлдөр өзүңүз каалагандай сонун болуп өсүп турсун десеңиз, монокалий фосфатты сиз атайын гүл дүкөндөрүнөн алсаңыз болот. Эгерде дал ушул сыяктуу сизге маалыматтар кызык болсо, деги эле гүлгө кантип кам көрөм деген суроолоруңуздар болсо, кайсы гүлгө кам көрүүнү каалайт элеңиз комментарийге жазып өтсөңүз, сөзсүз түрдө ошол гүл боюнча видеолорду чыгарып сиздерге салып турмакчымын.